Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, жердештер. Албетте азыр өлкөбүз оор мезгилди өткөрүп жатат башынан. Негизгиси өлкөбүздө тынчтык болсун, эл журт арасында ынтымак, биримдик, албетте тынчтык болсун деп айткым келет да. Тилекке каршы мына ошондой болуп калды. Бир гана Ата журт партиясынын депутаттарына гана куугунтуктоо болуп туруп алды. Бирок ошого карабастан, мына урматтуу шайлоочулар, силер барсыңар, бизде күч кубат, ошону менен бирге албетте чоң үмүт, бул болуп аткан нерселер жакшы нукка бурулат деп чоң ишеним менен мен азыр силерге бир айтайын деген сөзүм бар эле. Андай гана кырдаал болбосун, кыргыз эли көтөрө билген. Ошол кырдаалда кыргыз эли эч качан мындай бир мүңгүрөп, чөгөлөп, же болбосо ушунчалык бир кайгыга батып, кандайдыр бир улутка таандык мындай бир ирктүүлүктү мындай айтканда сындырып алган эмес да. Ошон үчүн азыр кандай гана кырдаал болбосун, мен биринчи силерге Кудайым күч кубат берсин деп айтаар элем да. Силер барсыңар, биз барбыз. Мына Ош окуясын өткөрдүк башыбыздан. Абдан оор күндөр болду. Ошондо ошол Ахматбек Элдебеков, Камчы Ташиев, Садыр Жапаровдор болбосо, балким ошол мезгилде, же бул балдар төрөлбөй калса, мен кээде ойлоп, эмне болот эле деп өзүм суроо берем да. Мына апрель окуясы болду ушунчалык аянычтуу. Эми ошондой элим, жерим деген жигиттерди дагы эли жери коргоп алыш керек деп эсептейм. Ушундай Кыргызда күчтүү кыз жигиттер бар. Алар дагы таянганы силер элсиңер да. Анан элдин башына мүшкүл иш түшкөндө эр азаматтар туруп берет. Бирок бирден биздин эр азаматтар сына берсе же сындыра берсе аларды, анда элдин башында ким турат? Элдин көйгөйүн ким көтөрөт? Элдин башына мүшкүл иш түшкөндө ошону ким тең бөлүшөт? Же тышкы душман келсе, ким ошого туруштук бере алат? Же ички душманга ким туруштук бере алат? Ошон үчүн күчтүү жигиттер кайрадан төрөлүп, ушундай эр азамат болууга 40 жыл 50 жыл убакыт кетет экен. Эми мына силер суранып атасыңар. Ахматбек Элдебековичти үй камагына чыгаруу боюнча. Бул эми мындай айтканда туура эле талап. Туура талап. Эгер үй камагына чыгып калса, өзүнүн баягы өзү ошол Келдебековго коюп аткан дооматтарга жооп айта алат эле да. Азыр мисалы үчүн күч органдарынын тарабынан гана айтылган сөздөр, маалыматтар элге жетип, ал эми анын айта турган сөздөрү элге жетпей атат. Ошон үчүн биз баарыбыз азыр прокуратурадан, башка соттордон суранып атабыз үй камагына чыгаруу боюнча. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Биздин жигиттерибиз да ушуну башынан өткөрүш керек окшойт. Мен бүгүн азыр аябай капаланып, жакшы сүйлөй албай атам. Себеби бүгүн азыр эле мына ушул интервью берердин алдында Нариман Ташполотович Тулеевдин атасы каза болуп калды деген сөздү уктум. Мына ушинтип күчтүү уулдары ушундай где-то адилетсиз, где-то мыйзамды толук кандуу иштебегенинен, же болбосо саясий заказдардын айынан ушундай уулдары курмандыкка чалынып атса, ата-эненин көтөрүшү кыйын. Мен Ташполот Тулеев аксакалдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун деп айткым келет. Эми мен жөнүндө укмуштуудай ушак сөздөрдү жайылтып атышат. Курманжан Датка бул улуу инсан. Ошол улуу инсандан кайрымдуулук фонддон жийиркенбештен ошолорго да кол салышты. Мен Кудайга салдым деп коеюн. 48,5 миллион сом деп айтып атышат.
47.400.000 сом бул биздин атайын турак жай департаменти бар, Госстрой деп коет. Ошол жака бөлүнгөн акча, ал заказчик. Комплекс бул жөнөкөй карапайым эл үчүн, орукчан балдар үчүн болчу, бирок тилекке каршы мына ошону дагы ыра көрбөй атышат. Эми жер бул мамлекеттин, өкмөттүн жери. Кандай чечсе ошондой чечишсин. Бирок ойлор жакшы болчу. Алар ишке ашпай калат окшойт. Бирок мен жөнүндө кандай гана жала жаабасын. Же атайын бирөөнү дагы мындай жалган жала менен, абдан бир жаман сөздөр менен айттырса дагы, атайын айттырса дагы, урматтуу менин мекендештерим, ишенбегиле. Эч кимге ишенбегиле. Мен ушул жашоомду бирөөгө берип, бирөөдөн алган эмесмин. Же болбосо бирөөгө жалган сүйлөп, же болбосо бирөөнүн артынан бир жаман иш кылган эмесмин. Дайым ар бир кишинин бетине өзүнө айтып келе жатам. Ошон үчүн жалган жала жабыш, айрыкча менин оппоненттериме, айрыкча Атамекен фракциясынын депутаттарына, Иманкожоева окшогон депутат, Текебаевдин командасына, Сасыкбаеваларга, буларга жөн эле бир семичке чыккандай болот экен. Аларга ишенбегиле. Ата журт, биз дайыма алдыда болобуз, дайыма чындыкты айтабыз. Кандай гана коркутуу үркүтүүлөр болбосун, биз эл тараптын, элдин көйгөйүн көтөрө билебиз. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргой билебиз. Ошон үчүн урматтуу Ата журт партиясынын мүчөлөрү, биздин шайлоочулар, силер бизден да күчтүү болуп, бизден да кайраттуу болуп, бизден да эрктүү болуп, бизден да ушунчалык жакшылыкка үмүт арткан эң күчтүү инсандардан болушуңар керек. Ошондо гана биз күчтүү болобуз. Бар болгула.